Кыргызстан менен Тажикстандын министрлери автобус каттамын жандантууну сүйлөштү. Транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев 15 майда Тажикстандык кесиптеши Азим Иброхим менен жолугушту. Анда тараптар чек ара маселелери чечилгенге чейин алакка катышты жандантууну сүйлөштү. Абсатар Сыргабаев Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселеси чечилгендигин белгилеп, курулуучу автомобиль жолдорунун азыркы абалына токтолду. Ал эми Тажикстандын транспорт министри Азим Иброхим автобус каттамдарын калыбына келтирүүнү сунуштады. Жолугушуу Казакстандын Астана шаарында Борбор Азия Кытай форматындагы транспорт министрлеринин экинчи жыйынынын алкагында өттү деп жазылган маалыматта. Автобус каттамдары качан, кандай шартта жанданары тууралуу азырынча так маалымат бериле элек. Эки өлкөнүн ортосундагы аба каттам өткөн айда жанданган. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы ал кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн аба каттамдарын жандантуу тууралуу 13 мартта кол койгон келишиминин негизинде ишке ашканын билдирген. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 13 мартта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип, эки өлкөнүн мамлекеттик башчылары чек араны тактоо тууралуу келишимге кол коюшкан. Мындан кийин Баткенде чек арадагы соңку куралдуу кагылыштан кийин жабык турган Кызыл Бел жана Кайрагач өткөрмө бекеттери кайра ачылган. Булак Азаттык. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жоокерлерди мазактаган аскер кызматкери камакта экенин билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктө жоокерлерди мазактап, зомбулук көрсөтүүгө шектүүнү аскер прокуратурасы камакка алып тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу 16 майда аталган министрлик кабарлады. Ошондой эле министрлик Бообек Ажикеев жоокерлерге зомбулук көрсөтүп, мазактаган жана ага жол берген деген бир катар аскер кызматкерлерин жазалаганын билдирди. Ага ылайык бир адам жумуштан алынып, дагы 3-өө кызматынан төмөндөтүлдү. Бир катар офицерлерге сөгүш берилди. Өздүк курам менен тиешелүү иш алып барбаганы, өзүнүн кызматтык милдеттерин так аткарбаганы жана кадр саясатын талаптагыдай деңгээлде жүргүзбөгөн үчүн номер 86-123 аскердик бөлүктүн куткаруучулары даярдоочу мамлекеттик борбордун башчысы кызматтан бошотулду. Бул аскер бөлүгүнүн башчысынын биринчи орун басары 3. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Куткаруу кошунунун командири менен анын өздүк курамы менен иштеген орун басары кызматтарынан төмөндөтүлдү. Мындан сырткары мөөнөттөгү жоокерлер менен иштеген офицерлерге мыйзам чегинде сөгүш жарыяланды деп жазылган маалыматта. Аскер прокуратурасы номер 86-123 аскер бөлүктөгү жоокерлерге көрсөтүлгөн зордук, зомбулуктан улам кылмыш жаза кодексинин оруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Апта башында социалдык тармактарда аскердик форма кийген бир нече адамды башы менен жер сүздүрүп коюп, белгисиз бирөө ооз калгыс сөздөр менен сөгүп жатканы тартылган видео тараган. Бул армиядагы чоң сунуу тууралуу талкуу жаратып, коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров бул окуяга байланыштуу жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү аткарбагандыгы үчүн деген негизде министри Бообек Ажикеевке катуу сөгүш берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул окуя ушул жылдын февраль айында ага караштуу аскердик бөлүктөрдүн биринде болгонун растап, ага жол берген кызматкерлер жумуштан бошотулганын билдирген. Кыргыз армиясында аскерлердин өлүмү, суицид, уруп сабуу фактылары катталып келет. Коргоо министрлиги акыркы жылдары жоокерлер арасында чоң сунуу азайганын билдирген. Булак Азаттык.
Стамбулда орус-украин сүйлөшүүлөрү башталды. Стамбулдун Долма-Бакчы сарайында Украина, Орусия жана Туркия өкүлдөрүнүн жолугушуусу башталды. Бул тууралуу бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлады. BBC-нин жеринде жүргөн кабарчысы жолугушуунун башында эки тараптын өкүлдөрү бири-бири менен кол алышпаганын билдирди. Интерфакс өздүк булактарына таянып, Орусиянын делегациясы жолугушууларга АКШнын өкүлдөрү катышуусуна каршы болгонун жазды. Жолугушууда Киевдин делегациясын коргоо министри Рустем Умеров, Москванын делегациясынын президентинин жардамчысы Владимир Мединский жетектеп жатат. Мунун алдында Стамбулда АКШ, Украина жана Туркия өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Ал сүйлөшүүлөргө АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио, Туркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан, Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак жана тышкы иштер министри Андрей Сибига катышты. Өткөн аптада орус президенти Владимир Путин 2022 жылдын жазында үзгүлтүккө учураган сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Киевдин делегациясы 15 майда Стамбул шаарына келсин деген талап койгон. Украин президенти Зеленский ага макул болуп, Путин өзү да катышууга тийиш деп билдирген. Владимир Путин Стамбулдагы сүйлөшүүлөргө өзү барбай турганын билдирип, жана төмөнкү деңгээлдеги технократтардан куралган делегацияны жиберген. Булак Азаттык.